Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге абдан бир маанилүү видео тартмакчымын. Андыктан каналды видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жаңы көрүп аткандар видеого сөзсүз катталыңыздар жана комментарий жазып, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Жана бир лайкты сөзсүз басыңыздар деп ишенем. Туугандар, көпчүлүгүңүздөр мага WhatsApp'тан суроо берип атасыздар. Мен ошого бир аз да болсо жооп берип кетейин. Себеби көпчүлүгү кандай дары бериш керек чөчөлөргө, кандай кылсак болот деген суроолорду көп берип атат. Анан ошого мен азыр сиздерге бир аз ошого жооп катары мен өзүм колдонгон ыкмалар менен бөлүшүп кетейин деп турам. Себеби бул нерселер абдан маанилүү. Эми сиздер ошончо мээнет кылып атасыздар, менден алып атасыздар, башка бирөөлөрдөн алып атасыздар. Эми кандай болсо да жожо багып атасыздар. Бирок ошондой болсо дагы бул нерсеге кичине маани берип коюш керек. Жожону кылгандан кийин кичине мээнетин дагы кылыш керек. Себеби ошончо мээнет кылып, жакшы ниет кылгандан кийин муну кылбасаңыздар болбой калат. Көпчүлүк суроолор берилген суроолордун арасында жожолор ичтери өтүп атат, кан чычып атат, же болбосо канаттарын үңкүйтүп алып атат. Ошого эмнелерди кылышыбыз керек, кандай дары беришибиз керек деген суроолор берип атасыздар. Мен ошого сиздерге азыр мындай пример кылып көрсөтөйүн деп атам. Жожолор ачылганда 3 күн ачылгандан кийин 3 күн брудерде кармайсыздар. 3 күн брудерде кармай 3 күн 2 күн эчтеке бербей турасыздар. Берсеңиздер деле болот, бербесеңиздер деле болот. Өзү 2 күн 3 күндөн кийин уже аппетиттери ачылып, жакшы тамак жей баштайт да, жем жей баштайт. Ошондуктан биринчи эмне кылыш керек? Биринчи сууга мындай видиштерге бул эми 3 литрлик мына видиштер. Специальный булар. Азыр меники кичине жерден турат. Мен азыр эме кылбадым. Кичине жерден бир аз өдөраак болуш керек. Себеби мындай көрүп атасыздар, мына мусорлор түшпөш керек. Мына жактагы мусорлор бул жакка түшпөш керек. Таза туруш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо мындай ниппельный пайлка кылыш керек. Себеби ниппельный пайлкада суу таза турат. Мен буларды былтыр жасаганмын. Булар кичине чоңураак жожолорго расчет болгон негизи. Ошого муну азыр жылдырышка кичине убакыт болбой атат. Муну чыгарып туруп, пастыраак жылдырып койсом деле болот негизи. Ошого пока эме кылбадым. Азыр мындай идиштерди эле берип атам. Бардык жерде эле сатат. 250 сом, 300 сом тегерегинде турат. Кормушкаларын мындай кормушкаларга бересиздер. Пока кичине маалында ушундай кормушкаларга жем салып койсоңуздар, кеңири жешет. Анан нелерге маани бериш керек? Туугандар, жожолор турган жер местасы кеңири болсун. Кичине жерге таар кылып, коробканын же болбосо башка нерсеге таар кылып камап койбой, мүмкүн болушунча чоңураак жерге кармаңыздар. Андан кийин мындай инфракрасный лампа сөзсүз коюңуздар. Себеби бул жерде үшүгөндө булар бул жака келип ысып, кайра барып жемини жеп, суун ичип жүрө берет. Места кеңири болсо, канча кеңири болсо ошончо жакшы. Анан дагы эмнеге бериш керек? Жемге. Туугандар, сөзсүз түрдө жемге маани бериңиздер. Жемге маани бериңиздер. Мен сиздерге азыр бир мына эмени көрсөтөйүн. Бул жерде мынабы жемдин кабы турат. Мен сиздерге мындай пример кылып эле көрсөтүп атам. Мен ушундай Oasis Agro'нун жемини берем. Мына ушундай капта, жашыл капта. Анан бул жерде мындай 3 жемдердин эмеси бар, аттары бар. Мына бройлердики бар, цыплята деп турат, несушка дейт. Анан бул Кыргызстанда чыгат, туугандар. Мына көрүп алыңыздар, Кыргызстанда чыгат. Бул химикаты жок, бул адал сертификаты бар чоң компания Кыргызстанда. Анан бул жерде сиздерге түшүндүрүп айта турган нерсе, 1 деген бул катар эле номер. Мына 1, 2, 3 бул жерде 4 номери бар. Мына 4 номери бар. Мисал үчүн, азыр бул Т1 деп коебуз. Бул жумурткага бериле турган жемдин кабы экен. Мен негизи ушул жемден берем. Себеби бул жем немеси комбикорм жакшы жем да. Бунун ичинде ракушкасы бар, буудайы бар, жүгөрү бар, арпа, кыскасы жумурткага эмне керек болсо бүт витаминдер ушунда камтылган.
Эми бир аз кымбатыраак. Кымбатыраак дегенде канча? Бизде ар кайсы региондо ар кандай. Бизде мисалы үчүн бир кабы 40 килограммы 1350 сом турат. Анан башка региондордо эң арзаны мына Бишкекке жакын жерлерде, Бишкекте эң арзан Бишкек тарапта, түндүк тарапта, түштүк тарапка салыштырмалуу. Анан Ошто дагы арзан. Канчалык Бишкектен алыс болгон сайын ошончо жем кымбаттай берет. Анан бул мисалы үчүн Несушка 1 деп турат бул жерде. Несушка 1 бул ушул жаңы 1 жылдык тоокторго берилет. Анан Несушка 2, Несушка 3 деп кетет. Булар баягы тооктордун айына жараша, мындай эмесине жараша ошондой Т1, Т2 деп коет. Ошентип кете берет. Анан бул ошол жумуртканы аябай жакшы берет. Жакшы берет. Ошондуктан мен ушуну колдоном. Муну эч кандай химикат жок туугандар. Мунун кааласаңыздар интернеттен дагы көрсөңүздөр болот. Булардын адал сертификаты бар, Кыргызстанда катталган. Эч кандай химикат кошулбайт. Ушундай эме. Анан мына бул жерде бройлер деп турат туугандар. Бройлер дегени бул жанагы тоджон тоокторго мына ушул тоджон породасында ушул жемди берүүнү мен силерге сунуштайм. Эгерде кимде-ким тоджон бакса, адлерге дагы кете берет. Себеби адлер дагы эт багытында эмеге кирет. Этке дагы кетет. Мисалы үчүн бройлерди мынтип птичка кылып туруп, бул жака эме кылган болсо B1 болот. Эгер 2ге койгон болсо, бул жерде птичка кылып бул жака калса B2 болот, B3 болот. Бул жем кымбатыраак турат. Баарынан эң кымбаты ушул. Бирок аябай эмеси күчтүү, витаминди, жир көп, аябай эмеси күчтүү да, күчү. Жөжөлөрдү абдан тез чоңойтот, иммунитети күчтүү болот, жакшы болот. Бирок мунун баасы кымбат болот туугандар. Эгер чөнтөгүңүздөр туура келсеңиздер, мен силерге мына ушуну сунуштайм. Бирок буну эгер кимде-ким легорун бакса, легорунга сунуштабайм. Бул легорунга болбойт. Жесе болот, бирок бул действие бербейт. То есть перерасход болот. Андан көрө сиздер мындай цыплята 1, цыплята 2, ушундай J1, J2 деген жандарында сары сызысы болот. Ошондон бериңиздер. Мына цыплята 1. Бул J1, J2, J3 деп кете берет. Бир ай J1 бересиздер, экинчи айда J2 бересиздер, 2,5 ай болгонго чейин. Анан дагы 1,5 ай J3 бересиздер. J4 бергенде булар уже жумуртка, J4 бергенде уже жумурткага кирет. Жумурткага кирет. Эгерде ушул жемди берсеңиздер туугандар, ушул фирманын жеминен берсеңиздер, ошол адлер, мисалы үчүн адлер мен ушу менен баккам 5 ай 20 күндө жумуртага кирген. Мен ушул жем менен жалаң бакканмын. Чыдап бакканмын. Жылда эле багам. Ушул сиздерге дагы сунуштайм. Анан дагы суроо берип атасыздар, буудай берсек болобу, жүгөрү берсек болобу, арпа берсек, башка кылсак болобу? Болот. Болгону мынабу жемде действие бербейт туугандар. Себеби мында кальций көп, башкасы көп, витаминдер, полнорационный витаминдер көп жөжөлөрдү өсүшүгө, сөөктөрүн өстүрүп чоңойтконго. Ошондуктан мен туугандар мына ушундай эмени сунуштайм. Ошол J1ге эле мисалы үчүн B1ди аралаштырып берсеңиздер болот, эгер чөнтөгүңүздөр дал келбесе. Кааласаңыздар J1ди өзүн берсеңиздер болот. Кыскасы ушундай. Бирок эмеге Несушка J1, J2, J3 кылып бересиздер. Легорундарга. Себеби бул Несушкаларга жумуртка багытындагыга кете берет. Бирок мынаны легорунга сунуштабайм, себеби бул легорун тоок породасы этке жок дагы кичинекей тоок болот. Ошондуктан бул J1, J2, J3 менен бакканыңыздар жакшы. Анан туугандар бизде остатки мына 15 күндөн ашып калды окшойт тегерегинде. Ушул жөжөлөр калды. Дарыларын берип койдум. Мына азыр дарыларын ичип атат, бул жака кошуп койдум. Кааласаңыздар бир 30-40 тай бар легорун породасында. Алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча отправка кылабыз. Буйруса алсаңыздар болот. Анан мен мисалы үчүн мына жерге азыр бул жемде J1 салып койгонмун. Анан жем алдында үзүлбөсүн туугандар. Жем сөзсүз аябай керек. Себеби булар дайым ток турса бат өсөт, тез өсөт. Мына мисалы үчүн мына 15 күндө өскөн жөжөлөр мына ушундай. Көрдүңүздөр, темирет канаттары чыгып уже тетик болуп калды. Анан дагы эмнеге маани беребиз? Туугандар, мына ушул дарыны көрүп алыңыздар. Мына азыр көрүнүп атабы? Байкокс. Билип алыңыздар мына Байкокс. Ушул дарыны сөзсүз түрдө жөжөлөргө 4 айлык болгонго чейин, 4 айга чейин 12 күн, 10 күндөн 15 күнгө чейин ар 10 күн, 15 күндүн ичинде, мисалы бир айда 2 жолу же болбосо 3 жолу сөзсүз түрдө ушул эмени берип туруңуздар туугандар жөжөлөргө. Бул канча? 2 граммыны
2 gramını şpritsке аласыздар дагы 2 gramını 1 litr 2 gramını 1 litr сууга аралаштырып бересиздер. 2-3 күн бересиздер катары менен. Ушул дарыны бериңиздер, коксидиозго каршы жакшы дары, мен жылда берем. Эгер кан чычкан болсо, жожоңуздар эгерде кан чычкан болсо, ушул дарыны дагы сөзсүз бериңиздер. Дозасын кичине көбөйтүп коюңуздар. Канаттары бүрүшүп калат үшүгөнгө окшоп. Көздөрүн жумуп, эчтеке жебей, ошол маалда ушуну бериңиздер. Мен ушуну колдоном. Балким башка дарылар бардыр, мен бирок ушуну колдоном дагы. Коксидиоз дегендери бар, башка дарылар бар, бирок мен ушуну колдоном. Ошого ушуну дары сөзсүз бериш керек туугандар, сөзсүз түрдө бериш керек. Себеби булар мына жерден өздөрүнүн баягы мына кыктарын жеп алат, инфекция кирет, ооруйт, башка болот. Ошон үчүн ооруса, оорубаса берип туруңуздар 10 күн, 12 күн. Алдын ала туугандар, сөзсүз түрдө бериңиздер. Маани бериңиздер ошого. Анан эчтекени бербейсиздер дагы, анан жожом өлдү, касал болду, дагы ооруп атат, тигиндей эмнендей дейсиздер. Ошондуктан алдын ала ушул нерсени берип туруңуздар. 10 күн, 12 күн алдын сөзсүз түрдө бериш керек. Ушуга маани бериңиздер. Анан дагы туугандар, дагы эмнени айтабыз? Жанагы мессасы боюнча, мессасы кеңири болуш керек. Мисалы үчүн меники кеңири, мына бул жака кеңири басат турат, бемалал көп неме кылбайм. Булар чоңойгон сайын мессасы тарый берет. Ошондуктан мессаны кеңиртиш керек. Анан эгерде мессасыны тар кылып койсоңуздар, туугандар, бирини бири каннибализм деген, каннибал деген оору бар. Ошол бирини бири чокуйт, кызарган жерин чокуп эме кылып берет. Чокуп, бири-бирин чокуп өлтүрүп коет. Кызарган жерин бардыгы келип чокуй берет. Тооктордо деле ошондой туугандар. Тооктор деле ошондой, тоокторго дагы ошондой кылыш керек. Мессаны көрө. Анан светти көп жарык бербеңиздер. Көп жарык берсеңиздер дагы бирини бири чокуп таштайт. Азыр мен силерге дагы ошол брудерторунда тууралуу да кичине маалымат берип кетейин. Туугандар, анан мынабу жана брудер жөнүндө айтайын дегеним, мындай брудер кылып койсоңуздар аябай жакшы. Мына мисалы үчүн кыктары астыга түшөт. Жакшы да, жазга айрыкча. Кышта деле колдонсоңуздар болот. Алдыны пленка менен утеплитель кыла бересиздер жөнөкөй. Мисалы үчүн эшикке эле коюп койсоңуздар, азыр жаздын күнү бир лампа коюп койсоңуздар болду. Мына астыга кыктар түшө берет. Мына жылдырып кое бересиздер, огородко эле чөптөрдү үстүгө дагы коюп койсоңуздар боло берет. Бул жакты ачып коесуздар, эшиги болду. Кечке кирет, кайра жаап коесуздар. Эшикке чыгып кирип ушул жерде жашай берет. Бул жаздын күнгө. Эгер кышта болсо помещение кылса. Өзү негизи технология боюнча ушундай кылыш керек туугандар. Бул жерде мынанын клеткалары бир аз чоңураак, 1 сантиметр размерде. Бул жакта азыр мен силерге жана дагы бирөөсү бар, ошону көрсөтөйүн. Так, бул болсо мына ушундай сеткалар бар, мына көрдүңүздөр. 1 сантиметрге жетпейт. Бул дегени жөжөлөр басканда буту астыга түшүп кетпейт. Ошондуктан буну пока колдоно элекмин, эми колдоном. Буюрса азыр инкубатордо жөжөлөр бар. Ошолор чыкса ошол жака колдонобуз буюрса. Мындай тартмайлары бар. Өзү технология боюнча ушундай кылыш керек. Ушундай кылышка аракет кылыңыздар мүмкүн болушунча. Себеби бул абдан маанилүү. Кыктары бул жака түшөт, инфекция кирбейт, жакшы болот да. Анан бул жака освещение, 2 патрон коесуздар, бир освещение мен кое элекмин пока. Бир освещение жөн эле жарыктык, экинчиси жана мен айткандай инфракрасный лампа. Анан туугандар, мындай чиктоник деген бар. Ошону бул эң оригинал ушул. Көпчүлүк фермерлер ушуну колдонот. Мен дагы силерге ушуну сунуштайм. Бул жерде бүт состав канча эмелер бар экени полный жазылган. Применение показания, бардык инструкциялары бар. Бул витамин туугандар, антибиотик эмес эч кандай. Ошондуктан ушундан алып колдонуңуздар. Жөжөлөргө, тоокторго сөзсүз түрдө берип туруш керек. Мисалы үчүн бир аптада бир жолу ушу идиштерге куюп койсоңуздар, же болбосо 10 күндө бир, 15 күндө бир дагы берип турсаңыздар боло берет. Жөжөлөргө дагы кете берет. Карап туруп бере бересиздер. Бунун передозировкасы жок. Бирок көп деле кошуштун кереги жок. Керектүүсүн эле колдонуш керек. Туугандар, бул жакта буюрса дагы бир жолу заправка кылабыз, кичинераак, мындан кичинеси бар. 750-дүгө. Анан ушул бул быйылкы жазгы сезонго акыркысы болуп атат. Буюрса заказ берсеңиздер алдын ала скидка бар. Ошондуктан эртерээк аракет кылыңыздар. Бул жерде Тоджон бар, Легорм бар, Адлер бар, 3 порода бар. Бул аппаратты
мурдагы эмести айтпай калыпмын. Баасы Москвадагы баасы 135 000 рубль турат, туугандар. Эгерде алам деп кызыгып ушундай инкубатор алам, чоң ушундай бизнес кылам дегендер болсо, мен сүйлөшүп берем. Акчасыга мен аралашпайм. Мен болгону сүйлөшүп, жакшынакы упаковка кылдырып, сүйлөшүп берем. Өзүңүздөр акчасын төлөп алып ала бересиздер. Болгону мен алар менен кичине связь, жакыныраак связьым бар. Дайындап, жакшына кылып көрсөттүрүп эме кылып берем. Сиздерге мындайча айтканда жардам кылам. Анан посредник болуп, ортомчу болуп, акчаңыздарды алып, үстүгө доляга отуруп андакка жок менде. Өзүңүздөр өздөрүнүн счетуга которосуздар. Мен эч кандай сиздерден бир тыйын дагы акчаңыздарды албайм. Болгону кааласаңыздар адрестериңизди берем, өзүңүздөр барып алып алсаңыздар болот. Эгер алдыртып бер десеңиздер, кызматын сүйлөшөбүз. Кааласаңыздар алдыртып берем Кыргызстанга, кааласаңыздар Москвага алдыртып берем. Ошого кимде кызыктар болсо, экран астында номерге байланышыңыздар. Бул инкубатор аппараттын эң жөнөкөй жанагындай колдонуу режими абдан жакшы. Мына мисалы үчүн көрдүңүздөр, бардык температуралар контроль высокий немеде, жогорку деңгээлде контролдойт буларчы. Температуралар бардыгы бири-бирине дал келет. Мына мисалы үчүн программадагы берилгени, а бул уже азыркы учурдагы эмеси. Эми бул 37,8 бир аз кичине ойнойт, плюс-минус болуп турат. Влажности нормальный эле. Буга сиздер эчтеке кылбайсыздар, туугандар. Эчтеке абдан жөнөкөй. Мен мисалы үчүн мына азыр бүгүн канчанчы күн болду? Мына бүгүн 2-нчи күн. Даже бул күнүгө чейин айтып турат да, кайсы күн канча саат болду. Мисалы үчүн мына 2 күн 12 саат 47 минут болду. Секундуга чейин. Ушунча күндө мен заправка кылганда инкубаторду, заправка кылганда бир суу куйдум, кече бир аз азайып калган экен, кичине үстүнө добавка кылып койдум. Болду. Башка мен эчтеке кылган жок. Өзүм жумушка барам, жумуштан келем, өзүм ишимди кылып жүрө берем. Болгону үйдө болгондо бир тиктеп коем контролду. Болду. Калганы бүт компьютер өзү кыла берет. Сиздердин жанагындай колдо жасалган же болбосо китайский аппараттарга окшоп алмаштырып, андай кылып, мындай кылып кереги жок. Анан мен китайский аппарат боюнча айтайын, көпчүлүгүңүздөр акчасыга кызыгып, арзан китайскийди алып алып менден сурап атасыздар. Мен китайский аппаратты колдонгон эмесмин, туугандар. Мен ал жөнүндө вообще маалыматым жок. Мен өзүм дагы колдонгон эмес. Мен башында эле ишти баштаганда эле мына ушундай чоң вложение кылып, ушундай ишти баштаганмын. Ошондуктан ар бир нерсеге маани бериңиздер, сапатка сөзсүз маани бериңиздер. Сапаттуу алсаңыздар, кыйналбайсыздар мага окшоп. Мен мисалы кыйналбаймын. Свет өтсө 5 саатка чейин бул аппарат өзү кармайт температураны. Эч жака 1 градустагы ичинде эч жака кетпейт. 5 саатка чейин коркпосоңуздар болот. 5 саат ичинде генератор таап жандырып койсоңуздар болот. Анан өзгөчөлүгү мына жумуртканын бул мына көпчүлүк аппараттарда жок, а бунда бар. Бул жумуртканын кабыгында, то есть жумуртканын температурасын дагы контролдойт. Мына мисалы үчүн бул жумуртканын канча температурада турганын фактически көрсөтүп атат. Бул болсо инкубатордун ичиндеги температура. Көрдүңүздөр, 2 датчик бар да, бул жалган айтпайын, 80-90% аппаратта мындака жок. 80-90% аппараттарда жок. Кээ бир аппараттарда, европейский аппараттарда болушу мүмкүн. Мен ушуга кызыгып алгам өзгөчө. Өзгөчөлүгү ушуга кызыгып алгам. Анан буга айткандай, любой чымчыктын, канаттуулардын жумурткасын сатсаңыздар болот. Кекилик болобу, фазан болобу, бөдөнө, казбы, өрдөк, улу, керек болсо төө куштугун дагы салсаңыздар ача берет. Бул ошондой уникальный аппарат. Анан бул дагы колдонгон плюс жактары, мисалы үчүн сиздер акчага бирөөгө жожо ачырып бер десе, акчага ачырып берсеңиздер болот. Жумурткасын, мисалы үчүн улунуку, индюктукуну, же болбосо бөдөнөнүкү. Мисалы үчүн бир лотокко тооктуку жумурткасы 150 батат. Мына бул жака жазып койгом, мисалы үчүн 1500. Бул жерде 10 лоток бар. Ар бир лотокто 150дөн болгондо 10 лотокто 1500 бар. Бөдөнөнүкү мисалы үчүн 4050 штук батат. Бул жалпы жумуртканыкын айтканда, то есть
жалпы инкубаторга батышат. Индюктүкү 1160 штук батат. Өрдөктүкү 1160, мунуку деле бул диаметрине жараша. Каздыкы 500 эле, себеби мунун диаметри чоң, өзүңүздөр билесиздер. Ушундай туугандар. Ошондуктан эгерде сиздер ушундай иштерди кыламын десеңиздер, баштаймын десеңиздер, мен сиздерге ушундай аппараттарды сунуштайм. Себеби сапаты жакшы болгондон кийин өзүңүздөр кыйналбайсыздар. Жанагы колдогу жасалган аппаратка окшоп, бурап, андай кылыпчы. Менден кечирип коюңуздар, эми кээ бирлердин бизнеси болушу мүмкүн. Бирок сиздер бизнес болгону менен, бирок алып колдонгон адамдарды дагы мындай эске алып коюш керек. Мен жаман дебейм, кыла бериңиздер, ар ким өзүнүн эрки болгону сапатка бөлүп, сапатка маани бериңиздер демекчи мен. Анан туугандар, жөжөлөргө ошо заказ берем десеңиздер ушундай, анан бизде дагы жумуртка заказ берсеңиздер болот. Жумурткаларды эми сатып баштадык. Каалоочулар азыр баасы арзандады. Адлердики 20 сомдон, Лигорун 30 сом, Тоджон 50 сомдон. Кыргызстан боюнча отправка бар. Ар бир жумуртканы келгиче чайып алып калбай, андай мындай деген суроо бере турган болсоңуздар, ар бир жумуртканы мен салфеткага ороюм. Сөзсүз түрдө ар бир жумуртканы салфеткага ороп туруп, андан кийин лотокко салам. Ошону менен жөнөтсөк болот. Өзбекстандагы туугандарга дагы бир жаңылык, Өзбекстанга дагы отправка кылабыз. Былтыр кичине отправкада кыйналганбыз. Быйыл буйруса Өзбекстанга дагы отправка кылабыз. Өзбекстандын бардык эле эмесиге аны сүйлөшөбүз. Экран астагы өзбекстандык туугандар байланышсаңыздар болот. WhatsApp'тан Өзбекстанга дагы отправка кылабыз. Кыргызстан боюнча дагы отправка кылабыз. Талас, Нарын, Бишкек, кыскасы Ысык көл, бардык жагга отправка кылып эле жүрөбүз. Ошону биз алыс экен дегендерге ал жагынан камсанабаңыздар. Эгерде жөжөлөр өлө турган болсо, ал жагын сүйлөшөбүз. Компенсация деген жактары бар бизде. Биз жөнөтүп жүрөбүз. Тажрыйба